Жаш таланты деген номинацияға тартықты деп мен табышты. Мен өте абдан қуаныштамын. Құдай бұйырса, тоң елебізге, жергебізге дағы көптеген қызматтарды қылабыз деген ишеничтемин. Ушул жашқа келгени, ушул 20 жашыма келгени Манас айтып, Манас чөйрөсү менен Тоң районунун 5 жолку гран-присинин жана ошондой эле республикадан 3-чү даражадагы диплом ээси болуп, өзүбүздүн Тоң районун таанытып келген жаш таланттардын бири болом. Узап бара жаткан жыл тоңдуктар үчүн жакшы жылдардан болгонун да баса белгилешти. Курулуш тармагында калктын социалдык абалын жакшыртууда айтор кайыш болбосун жылыштар болгону байкалды. Район жетекчиси ар бир иштин жыйынтыгына токтолуп, сыйлык ээлери жөн жерден тандалбаганын баса белгиледи. Калыстык менен жүргүзүлгөн жумуш гана өз майнабын берерин да айтат. Көпчүлүгү бул жылдын мыктылыгына татыктуу, бирок ошентсе дагы баарына биз жете алган жокпуз. Ошентсе дагы комиссиянын атайын өздөрүнүн сунуштун негизинде ар бир айыл өкмөттөн, ар бир мекеме ишканадан, ар бир тармактан ошол бизде көрсөткүчтөрдүн негизинде эң ийгиликтүү ишти алып барган жетекчилер, же болбосо мекеме, же болбосо кээ бир иш жүргүзгөн жарандарды биз аныктадык. Ошонун негизинде жылдын жыйынтыгын жүргүзүп, бүгүн мыктыларды аныктап, ошолорду бир аз ошол жерде иш-чарада болгон көрсөткүчтөрүн көрсөтүп, бүгүн жыйынтыкта отурабыз. Келерки жылы өндүрүш тармагын өнүктүрүү, билим берүү, саламаттыкты сактоо жаатында, жолдорду курууда, сугат иштерин жөнгө салууда олуттуу милдеттер турганын ачык айткан район жетекчиси элди ынтымак арашкерликке, биримдүүлүккө чакыруу менен жыйын соңуна чыкты.